Кытай бийлиги коронавирустан көп эл жабыркаган аймактардан чогулган акчаларды өрттөөнү чечти. Бул туурасында чет элдик маалымат булактары жазып чыкты. Акчалардын так саны аныкталган эмес. Банкноттор базардан, клиникалардан, коомдук транспорттон жана коронавирус кеңири тараган жерлерден чогултулганы айтылат. Чогулган акчаларды Гуанчжоуда жок кылышаарын айтышкан. Буга чейин Кытайдын Борбордук банкы коммерциялык кредиттин уюмдарга оору жуккан райондон келген акчаларды өзүнчө сактоого көрсөтмө берген. Ал эми өрттөбөй турган банкнотторду дезинфекция кылышмай болду. Акчаны атайын нурдун жардамы менен тазалап жана 2 жумага атайын жайга карантинге алышаарын айтышты. Эскерте кетсек, бүгүнкү күнгө карата коронавирус жуктуруп алгандардын саны Кытайда 75 миңден ашты. 2011 адам каза болсо, 14.626 адам айыкты. Маалымат булак Алыс медиа. Чолпон Атада 10 жылдан бери биринчи жолу белден кар жаады. Жергиликтүү тургундар тарткан видеодон кар белден жааганын көрүүгө болот. Адатта бул аймакка шамалдан улам кар турбайт. Чолпон Атада 19 февралга караган түнү каттуу кар жаап, бийиктиги 60 сантиметрге жетти. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына жергиликтүү тургундар билдиришти. Ал эми Ысык көл районунун акими Данир Иманалиев аймакка буга чейин мынчалык кар жабаганын билдирди. Акыркы 10 жыл аралыгында мынчалык көп кар жааган эмес. Ысык көл районунун калкы үчүн бул таң каларлык көрүнүш, деди аким. Жергиликтүү тургундар тарткан видеодон кар калың жааганын көрүүгө болот. Башка аймактарга дагы кар түшкөн. Мисалы, Жети Өгүз районунун ушундай эле видео жиберишти. Андан УАЗ 452 унаасы жолго тыгылып калганын көрүүгө болот. Маалымат бак Спутник KG. Кытай бийлиги ошол эле учурда жалпысынан 14 миңден ашык киши илдеттен сакайганын маалымдады. Ооруга чалдыккандардын саны 75 миңге чукулдады. Орунун жайылышы боюнча Хубей провинциясы алдыда. Бул жерде 61,6 миңден ашуун киши вирусту жугузуп алган. Провинцияда 1921 киши көз жумду. Кийинки орунда Хуандын провинциясы турат. Бул жерде вирус жугузгандардын саны 1,3 миңден ашты. Борбор шаар бежинде оору 387 адамга жуккан, 4-өө вирустан өлгөн. Ушул тапта жалпы өлкө боюнча дарыгерлердин көзөмөлүндө 135 миңден ашуун адам турат. Алар оорулуу адамдар менен байланышта болгондор. Карантинде 5,2 миң киши бар. Дарыгерлердин айтымында ооруга чалдыккандардын ичинен 11,9 миң киши оор абалда. Өпкөнү кагынткан илдети жугузуп алгандар Кытайдан башка дагы 25 өлкөдө аныкталган. Алардын ичинде Орусия да бар. Алар жаңы жылдык эс алуу учурунда мекенине кетип, эми кайра ишине кайтып жаткандар. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов 18 февралда Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинде депутат Наталья Никитенконун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Ибраимжановдун маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда Кытайдын 5 миң жараны жүрөт. Кытайлык мигранттардын саны жалпысынан 8-9 миңге жетет. Алар негизинен жол куруу жана тоо-кен ишканаларында иштешет, деди Ибраимжанов. Коронавирус илдети чыккан Кытай менен чек ара январдын аягында жаңы жылдык майрамга карата жабылган. Кийинчерээк мамлекеттик чек ара кызматы эки өлкөнүн ортосундагы өткөрмө бекеттер Кытайда вируска байланыштуу абал турукташмайынча ачылбай турганын билдирген. Кыргызстан жылына 13 миңге жакын чет элдик жаранга өлкө ичинде иштөөгө квота берсе, анын 85% Кытай жарандары колдонулушат. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы жасалма акчаларды сатууга аракеттенгендерди кармады. Агалай 16 февралда ыкчам тергөө иш-чаралары учурда $100 номиналардагы 30 миң долларды сатууга аракеттенген. 1986 жылы туулган диний уюмдун өкүлү, 1982 жылы туулган жана 1971 жылы туулган жарандар колго түшкөн. Такталган маалымат боюнча жасалма акчалар коңшу мамлекеттен Кыргызстанга келип, 10 миң жасалма долларды 4500 чыныгы долларга алмаштыруу пландаган. Жасалма акчалар чек арадан мыйзамсыз алынып өткөн. Аталган факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки тергөө амалдары башталды. Ал эми кармалган жарандар Жалал Абад шаардык сотунун өкүмү менен УКМКнын Ош шаарындагы убактылуу кармоо жайына 2 айга киргизилди.
Блогер Элмирбек Содомонов аймак аралык кастыкты козутуу боюнча шектүү катар 2 айга камалды. Бул окуя вайнерлер менен блогерлердин чыгармачылык эркиндиги жана жоопкерчилиги тууралуу теманы күн тартибине чыгарды. 22 жаштагы блогер Элмирбек Содомонов 17 февралда жазуу кодексинин улуттук расалык диний же аймак аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча шектүү катары кармалып 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул факт боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук милициясы сотко чейинки териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Мекеменин басма сөз кызматкери Айбарчын Батырбекова буларды билдирди. Ыкчам издөө иштеринин натыйжасында Октябрь району ички иштер башкармалынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын кызматкерлери тарабынан рассалык, улуттук, диний же аймактык кастыкты козутуу боюнча шектүү 1997 жылы туулган Элмирбек Содомонов кармалып тергөө бөлүмүнө жеткирилген. Андан соң Кыргыз Республикасынын жазык процедуралдык кодексинин 98 беренесине ылайык Бишкек шаарынын ички иштер башкармалынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Элмирбек Содомоновдун бөгөт чарасын 19 февралда Октябрь райондук соту карайт. Блогер Instagram баракчасында Сыдыман деген ат менен белгилүү. Ал буга чейин өзүнүн баракчасында түз эфирде Кыргызстандын айрым областтарында колдонулган сөздөрдү сындаган. Бул коомчулукта кызуу талкууга алынып, талаш-тартыштарга себеп болгон. Элмирбек Содомоновдун Instagram баракчасында 250 000 адам катталган. Блогер буга чейин Азаттыктагы маегинде Instagramдагы ишыкмасын хайп же бат таанылыш үчүн жасап жатканын айткан. Менин ишимди көп отура эмес деп сынгалышат. Бирок мен да позициямды айтып, өзүмдү актай берейин. Орустар же казактар көп тамашалашат, а бизде кыргыздарда бири-бирибиз менен шак эле урушуп, тамашаны көтөрө албайбыз. Мен өзүмчүлмүн, анткени бул ишим мага акча алып келип атат. Мага өз ишим жагат. Элмирбек Содомонов кесиби боюнча технолог, ашпозчу, 4-1 туугандын уулусу. Ал Азаттыктагы маегинде ай сайын интернетте 100 000 сомго чейин каражат таап, жалгыз бой энесине жардам берерин айткан. Электр энергиясына болгон социалдык тарифти жок дегенде инфляция менен бир көзгүдөй кылып көтөрүү керек. Мындай пикирин Улуттук Энергохолдингдин стратегиялык өнүгүү жана адам ресурстары башкармалынын жетекчиси Кубаныч Беков билдирди. 4-рет өтүп жаткан гидроэнергетика, борбордук Азия жана Каспий 2020 аталышындагы конгресс көзөмөлгө катышып жатып, жетекчи 1 киловатт-сааттын өз наркы 169 тыйын болсо, сатылган баасы 136 тыйын экенин айтты. Ар бир киловаттында 30-33 тыйында жетпей калат. Андыктан тарифтерди бери дегенде чыгымсыз иштей турган деңгээлге жеткирүүнү сунуштап жатабыз. Ушул эле учурда даректи социалдык колдоо көрсөтүлүш керек, деди Беков. Анын айтымында азыр калк үчүн 700 киловатт-сааттан жогорулап кеткенде төлөнүп жаткан 2,16 сом менен өндүрүштүк объектилер төлөп жаткан 2,24 сомдук баа өздүк нагды жаап жатат. Кеп ага чейинки социалдык тариф тагыраагы 77 тыйын тууралуу болуп жатат. Электр энергиясынын 70% ушул тариф аркылуу кетет, деди Адис. Бирок ал тариф маселеси холдингдин компетенциясына кирбесин, ага мамлекеттик отун энергетика комплексин жөнгө салуу агенттиги жооп берерин кошумчалады. Маалымат бак Спутник KG. Өзбекстан бүгүн эмне үчүн 13 кыргыз жаранын кармап кетти. Кадамжай районунун Өзбекстан менен чектеш Чекелик айылынын чек арага жакын жеринен Кыргызстандын 13 жараны Өзбекстандын чек арачылары кармап кеткендиги боюнча маалымат тараган. Алар кыргыз-өзбек чек ара кызматы сүйлөшүү жүргүзүлгөндөн кийин Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Назар Ньюска мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришкен. Окуя бүгүн 19 февралда болуп, анда Талас областынан Даватка 2 машина менен келген жарандарды эртең менен Өзбекстандын чек арачылары кармап кетишкендигинин себеби аталган 13 жаран чек ара эрежесин бузушкан. Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында алар коюу берилди деп билдирди Кыргыз чек ара кызматы. Эске сала кетсек, Чекелик Өзбекстандын Фергана областы менен чектешет жана чек ара такталган айылдардын катарына кирет. Айыл тургундары буга чейин чек араны тактоодо жол кошуна өлкөнүн аймагында өтүп кеткенин, Кыргызстандын чек арадагы бул айылына жакын аймакка Өзбекстан ок атып машыгуучу аскердик жай куруп алганын айтып, даттанып келишкен. Маалымат бак Назар Ньюс KG. Бүгүн 19 февралда белгилүү алып баруучу Нурзат Токтосунова Инстаграмдагы баракчасы аркылуу мындан ары жолук салынып жүрөрүн айтты.
Бүгүнкү күндөн баштап мени жолукчан көрө аласыздар. Аллахымдын берип жаткан баардык жакшылыктарына шүгүрчүлүк кылам. Аял затына тиешелүү болгон парызды аткарууну чечтим деген алып баруучу айым. Анын айтымында бул күндү ал көп жылдан бери күтүп келген.